Сагынбаеванын клиникасы бүгүнкү күндө активдүү иш алып барып жаткан кези. Клиниканын негиздөөчүсү врач-косметолог, дерматолог Айнура Сагынбаева Бактыболотовна 15 кесипкөй адистерди жумуш менен камсыздап, келген кардарларга суулук тартуулоо менен аз да болсо элине агын кийин арнап жаткан учуру. Клиниканын адистери пластикалык хирургия, косметология, дерматология, аппараттык косметология, кам көрүүчү косметика, трихология, флебология жана перманенттик макияж боюнча кызмат көрсөтөт. Тышкары жаңы багыт ачылды, флебология. Көп эле аялдардын көбү өзгөчө мугалим болуп иштеген, базарда иштеген аялдар бутунан ошо кан тамырлары кеңейип кетет. Кан тамырлары кеңейип кетип, жана варикозное расширение вен деп коет. Бутунда жана венозная сеточка пайда болот. Ошого биз специалист флебологду клиникага алып, ошолорду операция жолу менен, операциясыз жолу менен, лазер менен дарылоону баштадык. 50% эркектер келет. 50% эркектер келет, анткени биз пластика деп ойлосок эле же косметолог десек деле аялды элестейбиз да. Чындап айтканда эркектердин деле көйгөйү көп. Угрилер бар, туурабы? Ар кандай тактар бар, сөлдөр бар, чачтары түшөт, мурундары сынат. Ошол эркектер абдан көп келишет. Жаш куракта ар кандай. Кичинекей балдарынан баштап дерматологко келишет, мисалы, кичинекей аллергиялык дерматиттерден баштап, сөлдөр, моллюскалардан баштап, 60-70-теги апаларыбызга чейин. Алар дагы ар кандай көйгөйлөр болот турабы? Анан азыр көп болуп аткан операциялар бизде мисалы сурма чыгаруу. Мен ойлойм, негизи эле Азияда сурма чыгаруу бул эң актуалдуу, эң керектүү, эң көп талап болгон операция. 2014-жылы сулукка үй шартында кам көрүү үчүн ар кандай пайдалуу, акчасы үнөмдүү жана табигый гана нерселерден жасалчу маскалар жана кеңештер камтылган суулук сырлары деген китеби кыргыз тилинде жарык көргөн. Ушул эле жылдын май айында клиника пластикалык хирургия боюнча өзгөрүү долбоорун алып чыккан. Бул да болсо Сагынбаеванын элине болгон зор эмгеги катары эсептесек болот. Соңку 5 жыл аралыгында клиниканын адистери жергиликтүү телерадио кездердеги сулукка кам көрүү тууралуу талкууларга активдүү катышып келет. Ошондой эле алар билимин жогорулатуу үчүн кесибине байланыштуу дүйнөлүк деңгээлдеги семинар, конференцияларга байма-бай катышып турушат. Ар дайым сулуу болуп жүрүү сизден гана көз каранды. Келбетиңизге туура кам көрүү үчүн кеңешке муктаж болсоңуз, Сагынбаеванын клиникасы сизди кайдыгер калтырбайт. Дареги, Акунбаев, Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилиши. Иштөө тартиби эртеңки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин. Демалыш күнү жекшемби. Телефон номеру 0773 71 69 71 жана ошондой эле клиника Сагынбаева @gmail.com дареги аркылуу байланышсаңыз болот.